мындайлары бар экен. Мына мындай аркылуу платформага мындай болуп ачса болот экен. Телефонный вариант, десктоп вариант дегендейчи. Анан кийин бунун негизги эмеси мына жактан чыгат экен. Мында футери, мында менюсу, блог, pages, intro депчи. Бул жактан мындай кылсаң көрөт экенсиң, кайсыл эме экенинчи. Анан дагы бул сайттын эмне жакканы мына жерден бассаң, каалаган тушунда эмеңди сайтты алмаштырсаң болот экен. Бул сайт мага ошонусу менен жаккан. Бардык эмелери бар экен, блог, меню, page деген мына эмелеричи. Галерея, альбом, ушундайлары бар экен. Ошонусу менен жаккан бул. Кийинкиси Freebird деген. Freebird мында дагы бир Freebird ачылып атат. Менде интернет слабый болгон үчүн мындай болуп. Бул азыр качкан мүмкүн. Так. Trix. Бул Trix деген неме? Сайт. Обычный эле биз көрүп жүргөн стандартный сайтка окшош экен, ошонусу менен. Не удалось дейт. Ошондой экен. Анан бир Ладья деген тандаган элем да. Кайгана кетип калды Ладья. Ладьяны тандаган. Көрүнүп атабы? Угултамбы? Ооба, көрүнүп атасыз, угуп атасыз. Интернетим катып калды дагы. Мага лично угулуп атат, көрүнүп атат бирок. Ачылбайт. Биз азыр эмне кылабыз ошондо бардыгынан бирден сайт тандап кое эле кете беребизби? Иш үзбөй калабы бүгүн? Жок, кайра даярданып чыгарышыбыз керек го дейм. Азыр барыңыздар жана башында айтып атканда отметка кылып калдыңарбы? Мисалы, аягында ушунча сайттын ичинен голосовать эткенде бир 5 ойун алып чыгышыбыз керек да. Так. Бул сайттын негизгиси мага мунунусу жакты. Кийинки страницаларга өтсөм болот экен. Навбары фиксированный экен, анан кийин өтө мындай скромный көрүнөт экен. Ал навбарлар, анан могу жерде контактлар скромный көрүнөт экен да. Анан бул жерде блоктор. Видеода койгон жери бар болчу. Видео койгонду Trixтен көрдүм экен. Менде азыр мына интернетим жакшы болуп ачылбай атат да. Ушул. Булардын арасынан негизгисичи баягы Freebird түсүн алмаштырса болот, экранын жылдырса болот. Ошол жакты өзүнүн негизи. Буну мындай сайттын алмаштырса болот. Навбар.
Ушул. Азамат, мен өчүрөйүн десем болбой атат го, остановить демонстрацияны бассам. Эми өчтү. Микрофонду өчүрө эле, сүйлөй берген турайм. Так, дальше жылалы бүтүрөлү, анан аягында 5 oyun алып чыгып коебуз да. Дальше ким бар экен? Да. Никитси, Диана. Фамилиялар көрүнбөй атат да. Жана Жүсүпбекова болуш керек эле. Бизден кийин. Саламатсыздарбы? Таттаны көрсөтүп коеюн. Могу 2 сайт чыкты да. Мен эмесине караган жокмун. Световой гаммасынач. Кандай эмелер, секшндар бар, ошолорду эле карадым да. Могу бар. Өзгөртүп койсок болот да, формдорунчу. Анан кийин кандай жумуштарды кылабыз, ошол бул эме сөздөр жөнүндө бал, портфолио кандай иштерди кылганыч, жака болсо жака мемберлер жөнүндө алардын ссылкалары. Аварс экен, биз бияка ресурс киргизип койсок болот го. И бияка news экен. И бияка спонсорлор и ошо экинчиси болсо бул тоже ушундай окшош экен да. Бияка digital agency'ге coworking мындай башка эмелерди тандасак болот экен. Бияк тоже ошондой. Видео экен. News, контакт. Локальный купон. Сизге экөө ошондо? Экөө жактырганыңыз экөө экен да ошондо. Юнген менен кайсы болду? Биринчиси Зеф беле? Өзүм жактан комментарий жазып коеюн. Мен плюс деп эле кетип атам да, кийин канча плюс чогулат экен көрөбүз да. Так, дальше. Бизге экөөдөн кийин Эржан жок, Эржандан кийин ким бар экен азыр? Видео же өзүңүзгө кайра эле Tricks Freebird деген эки сайт. Кийин Лидия, бактан Лидияны көргөзүңүз уже. Лидия беле, Ладия беле. Анан кайра Эржан, Жакып деген барбы бизде азыр? Эле ачып көрөйүнчү. Жакшы сайт. Жакып өзүңүз бердесиз, берде эмесизби? Жок, Жакып что-то көрүнбөйт. Так, анан карап коелу. Так, бул башка бет экен. Анимация сол тараптан келет экен. Бардык анимация экен. About Us, анан кийин. What we can do, процесс деп киргизилет. Это кызматтар экен да, ошондо. Clients дегенде проекттер киргизип койсок болот экен. Жана спонсорлор дегендей. Our team уже. Pricing дегенге эмне кирилет? Или бияка технология кирет. Say about us. About us берге кирет экен. Анан блог, как бардык эме бар экен да мунун. Бул жерде форм кичине ушундай болуп калган да. Мен азыр оценивать этканда кандай эме кылып атам? Свет, баягы эчтекесине деле караган жокмун. Аларды өзүбүз өзгөртсөк болот экен. Самое главное биздин жана
Мыякта жазылган sectionдар ичине батабы ошону карап атам да. Ошондой Мм. оценканы берип атам. Могу мисалы баардыгын эле камтый алат экен да. Бизде байланыш дегенде только могу форм башкача экен, формду балким өзгөртсөк болот. Көрдүңүзбү? Так что ушул нормально, өтө ушул сыяктуу деп. Кыска, мыска, анан түшүнүктүүрөөк, э? Самое главное, бир sectionдар баары батыш керек да, артып калбай. Так. Кинчик болду. Административный. Плюс. Дальше. Ал дагы Vontex деген беле ошого кирип көрсөңүз башкача эмерээк болсо керек экен, ошону билип көрбөм. Птичка басып кетип турбу? Ким басты эле? Кечээ да кирип бир сере карап чыккам. Так. Vontex. Несі бар екен? Бізде қанша? Бізде де 5 ай, Get started. Анан кейін бұл жағында не кіреді? Сразу бөлме кіреді проект, технология, процесс. Бұл жаққа мен кірсек болады екен. Қызматтарды сервис. Проекттер берге болады екен. Mission, бұл about us, шоға кіреді екен. Анан кейін фото емес. Контакт us. Да, бір еме жетпеді да, бізге не жетпеді? Проекттер, қызматтар. Бул жак жана Технология да не бар эле бизде? About us кирет деп аны. Берет эле.